Мына өзүңүздөр көрүп турган жер Дулдулат ыйык жайы деп аталат. Бул жай эмнеси менен ыйык деп аталат? Жана кандай касиеттүү жерлер бар? Азыр биз сиздерге ушул Дулдулат ыйык жайынын ичине кирип, ошол жайлар, ошол кереметтер тууралуу тааныштырып көрөлү. Бул Араван районунун Алиянаров айылдык округундагы Дулдулат ыйык жайы. Аталган жайга ары жагы Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттеринен мусулмандар келишип зыярат кылып кетип турушат. Бери жагы Кыргызстандын бардык аймактарынан адамдар келип саякатташып сыйынып кетишет. Биз бүгүн ушул Дулдулат, Чилүстүн деп аталган ыйык жайларга саякат жасайбыз. Адегенде ушул Дулдулаттан баштайлы. Hazreti Ali'nin otini şu yerde bakıp demek yerliydi sabiye Düldül at deb nom o'shundan qolgan. Hazreti Ali'nin nimasi bilan. Duldulat deb atalып kalışının dagı жөндөй жайы бар. Анткени биздин кылымга чейинки 16-17 кылымдарда бул аймак улуу жибек жолу катары саналып турган. Ошол маалда так ушул жай Гүлүгаттардын чоң базары болуп турган. Гүлүгат деп атаганыбыздын дагы жүйөлүү себеби бар албетте. Анткени дүйнөдөгү мен деген гүлүгаттар мына ушул жайдагы базарда соодаланган. Дүйнөнүн 4 бурчунан ат бошчулар келип, гүлүктөрдүн гүлүгүн мына ушул жерден табышканы тарыхый уламыштарда баяндалат. Бул жайды өтө ыйык деп эсептейм. Тетик аттардын сүрөттөрүн көрдүңөрбү? Жанына чыгууга болбойт, тээп жиберет. Ал эми мына бул жерде Hazreti Ali баласы менен күрөшкөн. Oğlu Hazreti Ali radıyallahu anhu bilan kurashgan joylarini 10. Бул ыйык жердин түрү күмбөз чилдекана жана булак. Араван районунун борборунун чыгыш тарабында 800-900 метр алыстыкта Алиянаров айылдык кеңешинде жайгашкан. Башкача айтканда борбордук оорукананын чыгыш тарабында орун алган. Көбүнчө бул жерге балбандар келишет. Балбандар келишип, өздөрүнүн каалоо тилектерин, алдыга койгон максаттарын айтып кетип турушат экен. Сарымсак абанын жашы 83-тө. Өмүр бою шопурлук кызматты аркалаган. Пенсияга чыккандан кийин ушул жайды коруктап келет. Түнү күнү ушул жерде. Hazreti Ali radıyallahu anhu şu yerde bir nece gün Биздин угушубуз боюнча, анан бизге чейин өтүп кеткен аксакалдардын айтышынча, бул жерде Hazreti Ali Muhammed алейхиссаламдын күйөө баласы келген. Дүйнө боюнча жылкы базары болгон бул жер. Өзгөчө Арабстандын гүлүгаттары ушул жерде сатылган делет. Аравандын наамыдагы негизи араб деген сөздөн алынганын так айталам. Hazreti Ali кайсыл жерде байырлабасын, ошол жерден үйлөнүп, ошол элди мусулман кылып, мусулманчылыкка үгүттөгөн. Ошондой күндөрдүн биринде Hazreti Ali'ni издеп 14 жаштагы баласы ушул жерге келген дешет. Алгач тааныбаган, ал баласы экенин. Ошол 14 жаштагы баласы Кудаанын амири менен өтө балбан болгон экен. Ал бул жерге атасын издеп келген учурда Hazreti Ali'ге жолугуп, алгач күрөшкө түшкөн деп айтылат. Экөө 3-4 күн тынбай алышкан деген уламыштар дагы бар. Кийин Hazreti Ali баласын көздөрүнүн нурунан, анан желкесиндеги жалынынан таанып, анан баласы экенин таналган. Кийин Hazreti Ali'нин баласы атасын көрүп тааныгандан кийин, мен сиздин белиңизди кармап, кармашып күнөөгө баттым деп, өзүн өзү күнөөлүү санап, мына ушул ташты жарып кирип кеткен экен деп айтылат. 4-cü günde Hazreti Ali sahar 2 rakat namazды окуп, Мындан сырткары Сарымсак абанын айтымында Дулдулат деген сөз учаар ат деген маанини түшүндүрөт экен. Hazreti Ali'нин аты ошондой болгон. Дулдулат кийин ушул жерде кайып болгон деген уламышты дагы айтып берди. Hazreti Ali'нин аты учкан экен. Ал аты менен учуп, ар кайсы жерге өзгөчө Меккеге чейин бир күндө барып келген деп айтты. Бул да болсо Кудаанын амири деп алам. Уну халиги Аллах Таала tomonidan берилген. Ушул күнгө чейин бул жерде кийинки муундар ыйык жай катары эсептеп, айрымдары кол орган, бут органдар келип, ушу колдорун салып, баш органдар келип, баштарын салып, өздөрүнө шипа таап кетишет экен. Азыр биз да ушинтип колубузду салып көрөлү. Бисмиллахиррахманиррахим. Деп туруп, эми башыбызды салып көрөлү. Бисмиллахиррахманиррахим. Кыскасы, мына ушундай касиеттүү ыйык жайлардын бири экен. Aytaylar, faqat qilinadigan ehson Alloh. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Дулдулат
деген касиеттүү жерге өзүңүздөр көрүп тургандай күнүнө 50дөн 60тан ашык адамдар келип өздөрүнүн зыяратын кылып кетип турушат экен. Бул мен турган жер 16-17 кылымга таандык. Албетте бул жерди Тилле Кары шайыктын күмбөсү деп атап коюшат экен. Ошентип Дулдулатка болгон саякатыбыз да карыды. Мындан ары белди бек бууп, Араван районунан дээрлик 3,5 чакырым алыстыкта жайгашкан атактуу Чиристин үңкүрүнө карай бет алдык. Азыр биз аманаттын чыгарылышын ошол Чиристин үңкүрү менен байланыштыралы деп турабыз. Ал үчүн биз азыр ошол Чиристин үңкүрүнө аттанып баштадык. Азыр сиздер менен чогум ушул 2 саат, 3 саат аралыгында ушул мелжеген ушул үңкүрдүн башына чыгууга аракет кылып көрөлү. Анда кеттик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү ушу Чиристинге болгон алгачкы сапарыбызды күнү кечке чейин Данияр агабыз коштоп, кооздоп дагы жүрмөкчү. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, коодубуздан ак көбүбүз агып 1 саат дегенде мына ушул Чиристин үңкүрүнүн жарым жолун, биринчи подъемун, биринчи дөңчөсүн басып өттүк. Азыр эми ушул аскага тырмышып чыгуу бир жолунда баратабыз. Азыр ал үчүн мондай атайын туристтер, альпинисттер атайын кие турган ондай буюмдарды, кандай дейт? Авиаскаларды кийип алып туруп, монда арка менен тартынып туруп, анан дагы жолду анда алдыга карай улантабыз. Илгери аскага жөргөмүчтөй асылып чыгып бараткан альпинисттерди жалаң кинодон гана кезиктирчүмүн. Эми мынтип өзүм дагы тикелей таш бооруна тырмышып жип менен чыгуунун камын көрүп жатам. А Данияр аксакал болсо эч кандай аркан жиби жок эле баштап жиберди. Анткени ал бул жерге жылына 20-30 жолу чыгып түшүп турат экен. Албетте туристтерди алып чыгат. Азыр ал арканды атайын казакчага байлап коюу үчүн чыгып баратат. Ошентип баары даяр, болгону бут коерго жер жок таштын бооруна тырмышып чыгуу гана калды. Данияр аксакалдын артынан мен да чыгып бардым. Өтө кыйынга турду. Азыр менде акыркы ступень калды. Кудай буйруса, бир тартынсам, чыгып кеттим, кудай буйруса. Кудай деп туруп, четте келдик.
Скалолоидтер болсо төмөндөн жогору карай өсүп отуруп, мына ушундай кереметтер жаралат. Муну албетте Чирүстүн үңкүрүнүн 3-чү залынан гана кездештирүүгө болот. Данияр Аксакал бардык маалыматтарды эми четинен айта баштады. Бул соёк сымал көрүнүп турган кереметтер кадимки эле мрамор таштардын 12-чи породасы. Мындайча айтканда мрамор 12 деп аталат. Минералдашып отуруп, ушундай абалга кептелишкен. Үңкүрдүн 3-чү залы өзүнчө жандуу дүйнө байыралган кадимки шаардын элесин берет. Бир туруп балким бул жерде бизге көрүнбөгөн дүйнө барбы деген дагы ой туулат. Караңыздарчы, бул жерде болсо органная комната же музыка канасы деп дагы атаса болчудай. Бұл Чирүстүн деп айтарышың немесі, чил дегені, 40 дегені. Үстін әмі түркіч, қырғыстығында түркіч деп қояз. Мұна тұрады мұна. Мұна скалалит өйдеден пасқа қарап өсет, скалалоидтер пастан тепеге қарап өсет. Ошылар мәйерде бірікіп тұрып, кенің үстінде қасы болады. 40 үстін деген себебі, ошы берді 40 емес, 100 көп. 100-ден ашық үстіндер бар. Өзүңүздөр көрүп турган бул үңкүрдүн ичинде согушчан аскерлердин шаарлардын элеси турат. Мына бул суу болсо дарылык касиети өтө жогору деп саналат. Кызыктуусу эч качан ашып ташып кетпейт. Четтерин болсо атайын курулуп койгондой. Канча жамгыр же суу тамчылары ташкындабасын, ошол бойдон эле турат. Урматтуу телеөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп турган дөмбөйүп тургандар, бир карасаң баягы өзүнчө мына жерде айтайын. Буну воин деп коюшат экен, баягы аскер депчи. Бул жерде аскер башчы турат, бул жерде аялы турат, жана башка ушундай бир өзүнчө бир архитектуралык жактан тарыхый бир өзүнчө элестер бар экен да, таң калыштуу. Анан могу жерде карасаңыздар, мына өзүнчө көл бар экен. Көл. Мына буну Священник вода ден чечет алады. кеп туруп, мына мындай алып туруп, сүзүп алып туруп, ичишет экен. А бул жер болсо кадимки эле хандар отурчу такт же трон деп да коет. Отуруп алып буйрук берсең болот. Канчалык бул такка чыгып отуруу кыйын экенине карабай тырмышып, жабышып жатып акыры отуруп да алдым. Мол өзүм мен отурган жер деп трон деп коюшат экен. Шахсупа. Шахсупа. Буну өзүнчө баягы уламыш легендаларда мындайча айтылат. Бул жерде хандар отуруп алып, вазирлерине жана желдеттерине, өзүнүн алдындагы кулдарына буйрук берген деп айтылат. Албетте буга чейин 7-8 зал болгон, эми алардын баары монтип табигый катаклизмлерден улам, монтип жабылып отуруп азыркы учурда ушул 3 эле бөлмө салган. Негизи илгери буга окшогон залдардан жалпы 7өсү болгон экен. Данияр Аксакалдын айтымында алардын баары жер титирөө же табигый кырсыктардан улам жабылып отуруп, учурда 3өсү гана калган. Берде 7 зал болгон. 7-нчи зал ошо деңиз немесдеги ошо сайга жетип барган. Тайынан катта сай өтөт. Ошо сайга чейин барат. Азыр мына таштар жер силкилдеп башка болуп, немелер тосулуп кеткен. 3-нчи залга чейин киргидик халас. Ягда ход жок. Бул аялдын колун көрүп туруп, Алла деп жакан кармайсың. Кадимки эле аялдын колунан эч кандай айырмасы жок. Муну албетте бирөө келип атайын чегип жасап койгон эмес. Бул да өзүнчө керемет. Сиздерге дагы бир кызыктуу нерсени көрсөтөйүн деп турам. Теге өзүңөр көрүп турган колдун элеси. Муну эми бирөө чыгып ошентип атайын жасап койгон эмес. Бул да аябай бизди таң калтырды. Бул да ошол Чирүстүн үңкүрүнүн ичинде. 3-чү залда. Дагы бир керемет, мына азыр өзүңөр көрүп турган төбүнүн элесине окшош экен. Кадимкидей могу эки өркөчү. Ал эми бул болсо башы. Бул эми Ал эми ичинде болсо мынтип өзүнчө кооз болуп, нур чачып турат экен.
Ал эми бул көлмөк болсо ушул 3-залды тегеренип көрүп келгенден кийин чөмүлүүчү жай экен. Бул сууга киринип жуунуп алсаң дарылык касиети өтө жогору деп айтылат. Албетте чүмкүп чабак урууга болбойт. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерди ушул Чирүстүн үңкүрүндөгү бассейн деп дагы коюшат экен. Бул жерге ушул тегеренип, айланып, бүт ушу кереметтерди көрүп келгенден кийин туристтер болобу, же бизге окшогон журналисттер болобу келип алышып, монтип кол буттарын жууп тазалашат экен. Кээ бири толук эле бойдон жуунуп да алышкандар болот экен. Араван району боюнча 26 үңкүр бар, бирок алардын эң зору дагы анан дүйнөгө таанымалы дагы мына ушул Чирүстүн үңкүрү. Быйылкы жылы 50ге жакын мамлекеттен туристтер келип кетишкен. Экинчи залдан биринчи залга кайрадан чыгып баратабыз. Охо, мындай азаптуу ямаларды көрсөңүз, экинчи бул Чирүстүн үңкүрүнүн 3-чү залына барбайм деп ойлойсуз. Бирок биз ойлогон оюбузга жеттик. Мына ушундай азап тозок менен бүгүнкү Чирүстүнгө болгон саякатыбызды дагы жыйынтыктайбыз. Албетте, бүгүнкү программаны аябай чеберчилик менен, аябай ушундай кыйынчылыкка карабай, ушул Чирүстүн үңкүрүнүн чегине келип жетип тартып берген менин операторум Нурлан Төлөновго ыраазычылык. Ушун менен программабыз аягына келип жетти. Кийинки ишем менен жолукканча эсен туруңуздар.